Assalamu alaikum жамаат, кандайсыңар? Өзүңөргө ана мага бир дух берип кол чабып коюңуздар. Бизде баары жакшы. Мынакей жакында стендаптын аркасынан гастролдоп келдик. Чоң артисттер дейличи. Самолетке түшүп, мындай Ошко бардык, Жалалабадка барып, кадимкидей самолет, гостиница, кафе, кечинде дальше больше дегендей да. Бирок мен Ошко биринчи жолу барган жокмун. Ошко 15-нчи жолу бардым. Ошон үчүн мен өзүмө сахар алып бардым. Просто ал жакта чайга сахар бербейт экен. Бирок Ошто многу Яндекс такси деген вообще колдонбойт экен алар. Аякта өздөрүнүн народный таксилери бар экен. Мен Яндекс такси чакырдым. Комфортно чакырдым. Мен таластык Ошто эконом болбой калды. Ошо комфортно чакырдым. Комфортно чакырсам мага, урматтуу коноктор, Nexia келди. Жок, таластык Ошто Nexia менен жүрбөйт деп туруп мен бизнес чакырдым. Бизнес чакырсам мага ак Nexia келди. Жөн эле цветин алмаштырып коюптур. Анан бир нерсени айта кетейин, менин тамашаларым бир эле адамга жакпайт. Конкретно атама жакпайт. Анткени менин атам өтө грамотный адам. Менин атам учитель русского языка и литературы. Заслуженный учитель Кыргызской республики. А силерге мен бирден айтсам эле, таластык мактанып атат деп атасыңар да. Рахмат. Мына кол чапканыңарды просто атам көрбөй атат да. Анан мен баягы стендапка чыккан видеолорду жөнөтүп койдум да. Атама мактанайын дедим да. Жөнөтүп койдум WhatsApp-на жөнөтүп койсом, 2 галочка көк болду. Бирок ответ келген жок. Базар жок. Бир күндөн кийин кайра жазып коюптур. Балам өзүңө жагып атабы деп. Могу мен менен теңдер. Кичинекей кезиңерде атаңар менен баняга баргандар барбы? Бир кол чабып койгулачы. Калганыңар эмне апаңар менен бардыңар беле? 8 эле киши чапты го. Бирок атаң менен баняга барганда байкасаңар жуунгандай деле болбойсуң го. Атаң баняга киргизип туруп, башыңды жууп туруп, жонуңду жушуп туруп, биягыңды жишип туруп, эске чыгарып, курткасын кийгизип отуруп тастайт го. Атаң чыкканча тердеп кайра кир болуп каласың го. Өзүң тердеп кир болуп калганың менен еще баня бүткөндөн кийин пакетти сага карматып коет го. Анан эң чоң проблема менде, мен үйлөнө элекмин, 30 жаштамын. Мага 20 жашымда атам айтты. Балам деди, эгер вдруг үйлөнөм десең, таластың бул башынан, тиги башынан чыкпа. Анткени калың өзүбүзгө эле кирсин. Взаимный болсун деди. 5 жыл өттү, 5 жылдан кийин айтты, 25-ында айтты, балам, давай нарын көл. Хорошо, давай деди. 28-ке чыкканда айтты, ну хорошо, ош. Майлы болуптур, ош жакты да көрүп, пловунан жейли да, ака-ука болуп келели деди. 29-ка чыкканда уже нервтенип айтты, балам, орус болсо да алып келчи деди. Анан мен ойлоп атам, эгер мен мындай темп менен кетсем, атам лөлөгө деле макул болобу дейм да. Рахмат. Анан 30-тамын деп атпайм, 30 жашта эле тамаша жас эмес экен. Карып баратам. Сезип атам. Бул 30 жаш мындай жаш экен да, мындай. Комустун үнү жага баштайт экен. Эче? Мындай тынчыраак жакка баргың келип элечи. Телефондо галереяңа ачсаң жалаң природанын сүрөтү. Жанагы телефон чехолу бар го? Ошону мондай блокнот чехолго алмаштыргым келип калды жечи мындай. Тойдо байкелер тартат го мындайчы. Ошондойго. Анан бирок ушу үйлөнгөнгө чейин мен байгым келип атат, аябайчы. Мындай байоо, Кудайга шүгүр, үйүм бар, машинам бар, иштеген ишим бар, бирок мен дагы байгым келип атат. Мен силерге азыр айтып берейин, мен кандай мен ушундай байгым келип атат, чтобы мен келгенге чейин этти чыгарбай тургандай бай болгум келип атат да менчи. Эмне болду? Этти чыгарбайсыңарбы? Султан акем келзинбейби? Мен ушундай бай болгум келип атат, чтобы элдер мен бошогондо
мен уақытыма қарап той бергендейші. Мен сіздерге қазір түсіндірейін, мен шындай бай болғым келеді, чтобы ырчылар маға келіп, байке деме, сіздің үйіңізден клип тартып алсақ болады. Шындай бай болғым келеді да. Бирок байқап көрсеңер, біз қырғыздар байғанды деле билбейт экенбиз. Вообще билбейт экенбиз. Біз кичине байыздык не кылат экенбиз? Акшын кие баштайт экенбиз. Өтө байып кеткендер ак пиджак кие баштайт. Үстү ак, асты ак, как будто периште да. Анан кыргыздын фантазиясы деле особняктан бүтүп калат экен да. Болду, дальше жок. Анан могу Европаны карагыла. Европейстер байганда эмне алат? Яхта алат. Вертолет алат, мындай. А биздин кыргыздар байганда эмне алат? Арашан кой алат. Ошо койду карап отурет, 200 миң доллар калдым эле, 400-гө сурап атат, бербей атам. Бирок бай үчүн эмне кылыш керек экен? Шедри болуш керек экен. Шедри болбосоң болбойт экен. Тырышып отурсаң келбейт экен. Анан мен кантип шедри болом деп өзүм ойлонуп, үйүмдүн артына барып, мындай кумурсканын уязын таптым да, ошакка 2 килограмм сахар чачып койдум. Айттым кумурскаларга, "Всё, планыңар толду, иштебегиле бүгүн" болду, всё. Байлар барган гольф клубка да барып көрдүм. Бирок мен гольф ойногон жокмун. Мен жана газонго кой жайгым келди да. Сен онда ичиң айылдык да туруп, каяка бармак элең. Эң таң калганым, неге мо аялдар ажырашкандан кийин байып кетесиңер, Жашынакай болуп кетесиңер го, айланайы. Колготкинин кымбатын кийип элечи. Дубайга барып келип эле, бизнес ачып эле, атаңарга машина алып берип эле. Эркектин ажырашкандан кийин байыганын көрдүңөр беле? Эркек ажырашкандан кийин эмне болот? Сакал өсүп кетет го. Каяктан байыйт бияк уж, ай сайын алимент төлөш керек. Бирок байыш үчүн эмне кылыш керек экен? Мектепте жакшы окуш керек экен. Тил үйрөнүш керек экен. А бирок биз кыргыздар тил үйрөнөйүн десек эмне? Мектепте аңыз тилемеген жер вообще токтобойт го, Жаң эле сабак өтүп келатса, декретке чыгып кетет го. Мектепти бүткөнчө 5-6 окутат сени. Анан, конечно, good morning teacher дегенден башка эчтеке билбейбиз да. Анан мен эң таң калганым математикадан берген эжелер, Вообще оорубайт го, Постоянно келет го сабак, Үйү өрттөнүп атса да кой сабакка келет да. Сабак еще биринчи, экинчи сабак үчүн математикачыларга бир кол чабып коюңуздарчы, рахмат айтып, Анан адам жана коом деген сабактан берген эжеңер эзиңер деп бирөңүн. Эч кимдер эзинде калбайт го, Бирок өнүгүп атабыз, Кудайга шүгүр, өнүгүп атабыз. Жакшы болуп атат бардыгы, Бирок азыр автобустар чыкты, маршруткалар жок болду. Азыр автобус айдаган байкелерди карасаңар, Бир космический корабль айдагандай го, чиркен, Мягы наушник өзүнчө. Только остановкадан токтойт. Баягыдай жок. Только остановкадан токтойт. Баягыдай мына жеринде 20 тыйын, мягында 20 сом, мягында полотенце, мягында вентилятор жок. QR код менен бардыгы. Бирок мен ойлойм да, ушул автобус чыккандан бери карапайым калк эл менен водителдин ортосундагы мамиле алыстап кеткендей. Биз мурункудай сүйлөшпөй калдык. Биз мурункудай урушпай калдык. Мурун биз водительге ушунча жакын элек, биз водительдин муногу жеринде элек го. Водитель мындай туртуп койсо кайра келип калышы керек го. Биз ушунча жакын элек, биз даже жытташып кетиш керек го. Талас жөнүндө айтайын дегем, Таласта өнүгүп атат, бул жерде жакшы. Бардыңыздарды Таласка чакырам, аэропорт салынды. Эгер арзан авиабилет алам десеңер, Букет кечиге кайрылгыла. Чоң рахмат, оорубагыла эч качан. Чоң рахмат, Султан.
Анча каты чаппага бу. Саластыктар бат эле дердеңдеп чыкты. Нертең мен чыга албайт окшойм. Канча адам чогулуптур эсчү. 300 адам болсо барбайм кыргыздырамаңа деп баштайт бул. Жакшы, негизи Султан айтып атпайбы, мугалимдин баласымын болгондо да эмгек сиңирген мугалимдин депчи. Мугалимдин балдары чынында көбүнчө ушундай, гонщик болуп калышат,